Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Мадаминов Гапыр Маматкулович тарабынан иштелип чыккан Энелер мектебинин программасы республиканын бардык аймактарына жайылууда. Гапыр Мадаминов балдарды жакшы окутуудагы, мыкты тарбиялоодогу негизги маселе ата-энелер менен карым-катыш экендигин түшүнүп, ушул программаны иштеп чыккан. Бул дүйнөдө эмне сулуу десең сен, баарынан да бала сүйкүм дейт элем. Жашоо күндү эгер кырсык чырмаса, баарынан да бала камын жейт элем. Баланын үй бүлөдөгү орду, кубанычы жөнүндө ата-бабаларыбыз балалуу үй базар, баланын болгону бакыттын коңгону деп өтө терең маани беришкен. Адам баласы жаралгандан бери эле баланы бедер тутуп, каниет кылып, турмуш жолун улап келген. Баласыз бул жашоону элестете албайбыз. Ошондуктан балдардын бактысы үчүн күрөшүп келебиз. Перзенттин күлкүсүнө арча бешик термелип, бешик ыры жаңырып турган үй эл ичинде куттуу үй деп аталат. Балдар чоң, кичине болобу, акылдуу, күчтүү же таланттуу болобу, баары бир алар чоңдордун урматтоосуна, жардамына жана коргоосуна муктаж. Андыктан биз дүйнөдөгү болгон бардык жакшы нерселерди балдарга арноого жана тарбиялоого милдеттүүбүз. Эне бала эч нерсени аябайт, бири-бирин өпкүлөөдөн тажабайт, кубанычтын кучагында балкышып, кусалыктын каткан чеги тарабайт. Бул программанын негизинде өтүлүүчү Энелер мектебинин сабактары таалим-тарбиянын жакшыруусуна жана үй-бүлө, мектеп, коомчулукта зордук-зомбулук, тартип, укук бузуу, кылмыштуулук жана башка жаштар арасында терс көрүнүштөрдүн алдын алат. Гапыр Мадаминов агайдын Энелер мектебинин программасынын окутуусунун негизинде биз келечекте азыркы 10-11 класстын окуучуларын эне болууга жана өзүнүн баласынын билимин жана акыл өзгөчөлүгүн тарбиялоого үндөө максатында келечек пайдубалынын фундаментин бекем тургузууга бардык жаштарды агайдын программасын жайылтууга чакырабыз.